Биздин журналисттик топ 2021 жылдын 9-декабрында ири алдамчылыкка шектелип камакка алынган Абдурахим Юнусов боюнча журналисттик иликтөө жүргүзүп жатабыз. 17 январда Юнусовдун адвокаты Нурлан Токталиевден Свердлов рейбисинин тергөөчүсү Бакытбек Капаловго карата даттануусунун негизинде соттук иш өттү. Сот башталганга чейин биз процесске катышуучуларды тартып жатканыбызда Свердлов рейбисинин тергөөчүсү Бакытбек Капалов эскертүү берип, тергөөгө тиешелүү документтерди тартып жатасыңар деген дооматты койду. Ачында биз бир дагы документти тартканыбыз жок. Акыр аягы тергөөчүгө тарткан кадрларыбыз менен далилдеп көрсөткөнгө туура келди. Тергөөчү эмне себептен журналисттерге эскертүү берип жатканын кенен кесир түшүндүргөн жок. Же мыйзамдын өкүлү болгон подполковник Капаловго өзгөчө укук берилгенби? Тайны следствие все делается, тартканга эмне көрбөйлөрсүз чын айтканда. Сиз бизге кандай эскертүү, эмне эскертип атасыз? Эмне негизинде? Журналистмин дедиңизби? Ооба, 100 беспредел. Биз баягы билели да, ким менен сүйлөшүп атабыз. Ооба, жазылган 100 беспредел кайраттын жолу. Даже могу повторить. А биздин тоскоолдук жагында эч кандай негиз жок да. Биз эч кандай мыйзам бузуп аткан жокпуз. Эскертүү тоскоолдук жагы. Тартпаңыз, эскертүү берип атасыз бизге. Эмне эскертүү? Тайны следствие деген бар. Тайны следствие уголовный делоны кылмыш иштеп тартып атасыз. Кылмыш болгондо жагып эле турат, сиз карап атасыз. Анан жок, тарткан кезде келип тартып атпайсызбы? Үйүз турат, мыйзам бузуп атабызбы? Тайны следствие болуп. Жок. Эч кандай тайны следствие кирген ишиңизге кирип атканбыз. Жок, мен айтып атам, эгерде уголовный делоны сиз бетинде жазылган нерсе тартып туруп интернетке чыгарсаңыз, бул тайны следствие болушу, мыйзам бузулушу деп атат. Ошондойбу? По идее, да, если вы ссылаете это. Само уголовно тарткан жокпуз. Тартып атпайсызбы? Жөнүнөн карастырып атам, караганда эме эткөн жокпуз. Дело тартып атпайсызбы? Дело тарткан сыртынан апап эле болуп турбайбы? Жок, бул эмес, ачык кезинде келип тартып атпайсызбы? Сиз ачык жанына келип тартып аткан жокпуз. Биз тиякта эле туруп тартып атабыз. Давайте сиздин съемкаңызды көрөбүз, там көрүнөт. Жакында Кыргызстандын Дордой базарындагы накталай акчалардын чет өлкөлөргө которуулары кандай схемалар менен ишке ашат? Бул тармакта кимдер алектенет? Ушундай чоң акча ойногон жерде адамдардын колунда куралга айланып курмандуу болгон Абдурахим Юнусов тууралуу журналисттик иликтөө жарыялайбыз. Бизди акмалап туруңуздар.